Ислам динде дагы майрам бар. Болгону бизде кемчилик ушул майрамды кантип өткөрүш керек? Ой жүгүртпөйбүз. Шарият уруксат берген бул. Ороза айт намазда урматтуу жамаат курсак ач келбейбиз. Үйдөн бирдемке жеп келиш сүннөт болот. А Курбан айт намазында болсо Курбан айтка чейин жебей келебиз. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртең менен ороза айт намазына бир канча курмаларды жемейинче барбайт эле дейт. Ааламдардын Роббиси, бардык нерсени жоктон бар кылып жараткан жаратуучу менен байланышка келе жатканда жакшы кийимдерин кийиш керек. Ушундай бул майрам адилеттүү майрам, табиятта карап көрө турган болсок, ушундай майрам керек болсо колунда бар, колунда жоктор деле сүйүнө турган күн. Башка майрамдарды карап көрдүңүздөр беле? Башка бир майрамдар, мисалы динде жок майрамдар. Акчасы барлар майрамдайт да. Акчасы жоктор майрамдай албайт да. Аллах Таала ушундай бардык нерсени билүүчү зат. Инсандардын табиятында ушундай майрамды жакшы көрөт. Майрамды, шаң шөкөттү, оюн бирдемкелерди инсандар жакшы көрөт. Ошонун үчүн Аллах Таала бизге эмне кылган экен? Ислам динде ибадатты дагы буйрган, ошондой эле майрамдоо атайын күндү дагы белгилеп берген. Кантип майрамдаш керек? Аны дагы Аллах Таала ушул динде толук баяндап берген. Алхамдулилlah, бизде дагы майрам бар. Ислам динде дагы майрам бар. Болгону бизде кемчилик ушул майрамды кантип өткөрүш керек? Ой жүгүртпөйбүз. Шарият уруксат берген бул. Ислам дин көрсөткөндөй кылып майрамдасак болот. Бул майрам ислам динде 2 майрам бар. Мына Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде, ал Мадина элинде 2 белгиленген күндөрү бар эле дейт. Ошол 2 күндү майрамдашып, оюн зоок кылышчу эле дейт. Табиятта ошондой. Кайсы бир күнү элдер бардыгы майрамдап чыгып, майрамдап тосуп бир оюндарды уюштурса, табиятта бардыгыбыз эле кызыгабыз да, эмне болуп атат экенде бардыгыбыз чуркап чыгып барабыз. Бизде дагы мисалы жаңы жыл, Ноурuz, дагы бир башка майрамдарды көнүп калганбыз го. Бирок айттарды майрамдап көнгөн эмеспиз да. Ушул айттарды майрамдаш керек. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Мадина шаарына келгенде, мадиналыктар атайын 2 күндү белгилеп майрамдаштуу экен. Ошол күнү шаң шөкөт, оюн бирдемкелер кызыктуу кылышыпчы. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул 2 күнүңөр эмне күн деп сураганда, алар айтышты, жахилият доорунда ушул 2 күндө майрамдап ойнойт элек. Ислам динге чейин ушул 2 күндү майрамдап ойнойт элек деди. Бизде деле ушундай түшүнүк келгенге чейин ушундай майрамдап ойноп жүргөнбүз да. Сахабалар дагы ошондой дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала бул 2 күндөрүңөрдү мындан да жакшыраак күнгө алмаштырып берди. Ал Курбан айт жана Ороза айт. Караңыздар, Ороза айт менен Курбан айт. Курбан айттын даражасы Ороза айтка караганда бийигирээк, бирок биринчи Ороза айт, Ороза айынан кийин окулат да. Экинчи кийин Курбан айт окулат. Зулхижжа айында. Эми урматтуу жамаат, демек белгилүү болду бизге, бул күндөр биз үчүн майрам күн экен. Майрамдай турган күн, куттуктай турган күн, эс алып, башка бирөөлөрдү сүйүндүрүп, кубандыра турган күн. Бул күндө мусулман адамга эмнелерди кылыш керек? Айт намаз күнү үйгө келерден мурда, үйдөн намазга келерден мурда ушундай бирдемкелерди курма жеп келиш сүннөт болот, Ороза айт намазда урматтуу жамаат курсак ач келбейбиз. Үйдөн бирдемке жеп келиш сүннөт болот. А Курбан айт намазында болсо Курбан айтка чейин жебей келебиз. Ушул 2 эрежени дагы түшүнүп алышыбыз керек, бул сүннөт иншалла. Ороза айт намазында намазга келерден мурда үйдөн жок дегенде курма жеп келишибиз керек, таксанда. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртең менен Ороза айт намазына бир канча курмаларды жемейинче барбайт эле дейт. Ороза айт намазына бир канча курмаларды жемейинче барбайт эле дейт. Аларды таксанда жейт эле дейт. Таксан деген кандай? 1 курма, 3 курма, 5 курма, 7 курма, ошондой да таксан. Жупсан болсо 2, 4, 6 деп кетет. Бул айт күнү мисвак колдонуу, бияка намазга келерден мурда бул дагы сүннөт амал. Бирок этият болушубуз керек, ушундай даарат алуудан мурда мисвакты колдонсок жакшы,
Даарат алгандан кийин мисвак колдонуп алсак, кээ бир адамдардын тиштери ар кимдики ар кандай канап кетиши мүмкүн кайра, дааратты сындырып алыш коркунучу бар. Кийинкиси ваягутасила, айт намазга келүүдөн мурда эгер күн суук эмес болуп, шартка туура келсе үй жылуу болуп, анда гусул алып жуунуп келген бул дагы сүннөт амал. Кээде суук болуп калат мындай. Андай учурда карап көрөсүздөр шартыңыздарга карап, Кийинкиси ваятатойяб. Атыр миск колдонуу бул дагы сүннөт. Айт намазга келүүдөн мурда ушундай жагымдуу мискти колдонуп келүү бул дагы сүннөт иншалла. Ваялбаса ахсана фиябихи. Эң жакшы кийимдерин кийип келүү бул дагы сүннөт болот. Негизи мусулман адам Алла менен байланышка келгенде, Аллах Тааланын буйругун аткарганы келгенде эң мыкты кийимини кийинип келген жакшы. Ааламдардын Роббиси, бардык нерсени жоктон бар кылып жараткан жаратуучу менен байланышка келе жатканда жакшы кийимдерин кийиш керек. Бир жерге конокко барсабыз, жакшы кийинип барабыз. Бирөөгө жолук калып бара турган болсок, жакшы кийимдерди тандап кийип барабыз. Падышага жолук калып барсаңыз дагы жакшы кийимдерди кийип барасыз. Ак үйгө барсаңыз башкача кийинип барасыз. Эми эмне үчүн Аллах Тааланын үйүнө келгенде кийимдерге көңүл бурбашыбыз керек, Биздин ушул күн алхамдулилла сүйүнө турган күн. Бири-бирибизди куттуктап, ушундай бул майрам, адилеттүү майрам, табиятта карап көрө турган болсок, ушундай майрам керек болсо колунда бар, колунда жоктор деле сүйүнө турган күн. Башка майрамдарды карап көрдүңүздөр беле? Башка бир майрамдар, мисалы, динде жок майрамдар. Акчасы барлар майрамдайт да. Акчасы жоктор майрамдай албайт да. А бизде кандай? Орозо айтты мисал келтирип карап көрөйүк. Орозо айт намазына чейин фитр садакаңарды бергиле деп имамдар айтып келет. Эмне үчүн? Анткени муктаждардын колуна дагы ошол фитр садака колуна тийсе, алар дагы бирдемке майрам кылып, эмне кылат? Үйүндө коноктошушу мүмкүн, үй бүлөсү менен майрамдашы мүмкүн, керектүү муктаждыгына колдонот. Алар дагы өзүнчө майрамдап, алар дагы сүйүнө турган күн. Курбан айтты карап көрө турган болсок, Курбан айт намазынан кийин мал союлат. Мал сойгондон кийин эмне болот? Ошол малды бир бөлүгүн муктаждарга, бир бөлүгүн туугандарга, бир бөлүгүн өзүңүз үй бүлөңүз менен жеп, кыскасы, ал күнү дагы ушундай муктаждар сүйүнө турган күн. Демек, адилеттүү дин, алхамдулилла, ушунча жамаат бириккени менен мына мечиттен чыккандан кийин бирөөсү дагы мусор таштабайт көбүнчөсү, таптаза ойдон дагы кайра кетет. Эң таза, эң адилеттүү ушундай жалпы мусулмандар сүйүнө турган күн. Демек, ушуну майрам десек, майрамга татыктуу болот. Анткени бул майрам күнү, майрамдайт десе, ичип мас болуп деген сөз эмес да. Майрамдайт десе, биринчи эрте менен баштап караңыздар, күн найза бойлуу көтөрүлгөндөн кийин ибадатты аткарабыз, андан кийин бири-бирибизди куттуктайбыз, туугандарды зыярат кылабыз, ата-бабаларыбызга Куран окуп, согуп багыштайбыз, бардыгына акысын берип атабыз да. Айт намазы, урматтуу жамаат, айт намазы ушундай. Жума намазыга кандай шарттар талап кылынган болсо, айт намазы дагы ошондой эле. Айт намазы дагы кимдерге важип? Жума намазы кимдерге важип болсо, айт намазы дагы ошол адамга важип болот, Мусафир адамга важип эмес. Оорулуу адамга ошол жанагы шарттар эле айт намазыга дагы ушундай шарт кылынат. Айт намазына чейин нафиле намаз окубайбыз, Айт намазына чейин нафиле намаз окубайбыз. Кимде-ким айт намазга кечигип уктап калып жетишпей калган болсо, күн найза бойлуу көтөрүлгөндөн кийин чак түшкө оогонго чейин 2 рекет же 4 рекет намаз окуп койсо мустахаб болот, иншалла. Себеби уктап калды да инсан. Бизде ушул айт намаз бир жылда болгону 2 жыл окулат, ушул орозо айт, курбан айт. Ошон үчүн бизде эмне болот? Жакшы эсибизде кала бербейт. Ошон үчүн бул өкүмдөрдү дагы бир аз айтып коюшубуз керек, иншалла. Жума намазында хутба шарт кылынган. Имам минбарга чыгып хутба кылыш. Айт намазында айырмачылыгы болгону ушул хутба шарт кылынган эмес. Бирок имам айт намазында намаздан кийин хутба кылат. Жума намазында намазга чейин хутба кылабыз го. Айт намазында намаздан кийин. Ошон үчүн урматтуу жамаат, айт намазынан кийин дароо туруп кетип шашпастан, имам айт намазынан кийин минбарга чыгып хутба окуйт. Кайра келип Куран окуп дуа кылабыз, андан кийин иншалла жалпы ордубуздан турсак болот.